аш соодасы менен дарылаганга болбойт. Аябай деле чоңойтпойт, ошол бойдон эле калат. Түшүктө таасири деле жок. Аш соодасы менен жыныстык мүчө чоңойткон боюнча тема бул абдан акыркы убактарда талкууланып жатат, көп абдан. Ушул интернетте, Инстаграмда. Аш соодасы менен дарылоо бул чын эмес. Аш соодасы менен дарылаганга болбойт. Интернетте реклама кылып аткан гелдердин жардамдары бул мен ойлойм көбүнчө мындай плацебо эффект. Анткени гель жыныстык мүчөнү аябай деле чоңойтпойт. Андай жыныстык мүчөнү чоңойткон түрлөрү азыркы убакытка чейин көп эле мындай кандай десемби, жардамы анча деле чоң эмес. Ошон үчүн ал метод дагы жардам бербейт. Жок, эч кандай физикалык көнүгүүлөр менен жыныстык мүчөнү чоңойтконго болбойт. Жыныстык мүчө башынан баштаганда эркек кандай төрөлөт, ошол бойдон эле калат. Жок, күчтүү тамакты жегенде жыныстык мүчөнүн иштешинде эч кандай таасири жок. Бул дагы миф. Жок, жыныстык мүчөнүн өлчөмү түшүктө таасири деле жок.